Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Dünya чемпионаты 2021 жыл Норвегияның борбору Осло шаарында өтүүдө. Кыз келиндер көрүшү. Жана Мерим Жуманазарова көрүшүн баштады. 68 кг салмак чендирдик. Алгачкы 8ден бери финалдык баскыч жана түштүк кореялык атаандашы жана Екупай бар бул жерде. Өтө ишенимдүү аракет. Буюрса бул ишенимдүү аракеттер уланат деген ойдобуз. Мерим Жуманазарова учурдагы Олимпиаданын коло байге ээси. Бирок азыр мындай учурда ал өзүнүн жүрүшүн андан дары уланта алган жок. Кечээ күнү Айпери Медет кызы ушундай эле абалда бутка кирип, андан соң атаандаштарын дароо айлантып, мөөнөтүнөн мурда 10-0 эсебинде атаандаштарын жеңип жаткан болчу. Азыр Мерим Жуманазарованын экинчи аракети бутка кирүү кайрадан ийгиликтүү, бирок ошол эле кезде атаандаштагы Мерим Жуманазарованын бутунан кармап, айландырып салуунун аракетин көрдүм. Бул эпизоддо чагым деме эч кимге упай бербестен ортодо калыс туура абалында беттештүү улантууга чакырат эки спортчуга тең. Ооба биз күткөндөй эле көрүнүш. Жуманазарова дагы түштүк кореялык спортчу Ха дагы азырынча шашылбайт. Кечээ күнү өзүңүздөр көргөндөй Айсулуу Тыныбекова дүйнө чемпиону болду. Экинчи ирет. Биринчи жолу 2019 Нур-Султанда өткөн биринчиликте алтын медальды тагынган. Мына ушундай экинчи жолу дүйнө чемпиону болуп жатат. Бул чоң жетишкендик. Болгону дагы даярдык көрбөстөн барды, өзү да мойнун алды. Олимпиададан кийин эс алышы керек болчу, аны да түшүнсөк болот. Олимпиаданын бүткөнүнө 2 ай болду. 2 айдын ичинде дээрлик калыбына келиш 1,5 айда өттү. Жана даярдык албетте болду, бирок жетишерлик эмес. Бирок ага карасаң тажрыйба, тактиканын натыйжасында Айсулуу Тыныбекова жеңишти камсыз кылды. Айпери Медет кызы ушул Олимпиада оюндарында бир аз ызаланып калган. Андыктан Айпери Медет кызын дагы бир чемпион болушун күткөнбүз, бирок кечээ акыркы секундаларда 3-1 эсебинде жеңишке жетип келе жатып 3-3 эсебинде утулуп калды. Натыйжада атаандашы акыркы болуп упай алгандыгы үчүн жеңишти камсыз кылды. Азыр болсо Мерим Жуманазаровадан ийгилик күтүп калабыз. Өзүңүздөр байкагандай Мерим Жуманазарова кайрадан бутка кирди. Мына биринчи бөлүктүн акыркы секундаларында жок дегенде упай иштеп табыш керек. 4-0 жана андан ары атаандашын жерге тийгизди. Екупай жана 6-0. 6-0 биринчи бөлүк жыйынтыкталды. Мына урматтуу достор, экинчи период 6-0. Азырынча Мерим Жуманазарова алдыда. Кайрадан бутка кирди. Ушул жерден 2 жолу Екупайлык ыкманы жасап койсо эле жакшы бир көрүнүш болмок. Азыр калыс кандай чыгарды? Таза жеңишти камсыздады. Ооба, Мерим Жуманазарованын биз бул ишенимдүү жеңиши менен куттуктайбыз. Чейлик финалга чыгууда.